Жалал Абад шаарында Түмөнбай Байзаков көчөсү кеңейтилип, пайдаланууга берилди. Бир нече ай бою бул көчө тосулуп, реконструкциялоо иштери жүргүзүлгөн. Бир учурдагы тар көчө азыр кеңейтилип, жөө жүргүнчүлөр үчүн да мыкты шарттар түзүлдү. Байзаков атындагы көчөсү буга чейин жолдун эки тарабында тең бактарактар жыш жайгашып, жол белгилери дээрлик көрүнчү эмес. Учурда жол бир нече метрге чейин кеңейтилип, жарандар басуу үчүн тротуар, ал эми мектептен чыккан окуучулар үчүн атайын пешеходдор орнотулган. Мындан сырткары жарандардын түнкү коопсуздугу үчүн жарыктандыруу да орнотулган. Байзаков көчөсүндө мектеп жайгашкандыктан балдардын коопсуздугу үчүн жол белгилери жана жөө адамдар өтүүчү белги да орнотулду. Мындан сырткары жашылдандыруу жагы да каралып, көп жылдык карагайлардын көчөттөрү жолдун эки четине олтургузулган. Эки бетте бүт грилдер бар болчу, ошолор алынды, жол кеңейтилди, как положено тротуарлар, лотоктор коюлду селдин эмесине. Мектеп балдарга кооптуу болчу. Азыр лежащий полицейскийлерди коюп тротуарлар кылып, ошолорду оңдоп, кыйла жакшы болду. Жылыш бар алдыга. Өмбүл, басканы вообще неудобно эле. Эми сонун болуп калды мына. Кыздарыбыз ролик теп атат, самокатта ойношуп атат, сонун болуп калды, конечно. Шаардын көркү да бул. Эң сонун. Учурда унак каттамы үзгүлтүксүз каттап жаткандыктан кеңейтилген көчө менен шаар мэри Мураталы Тагаев таанышып чыкты. Ал эми талапка жооп берген курулуш ишине жергиликтүүлөр кубанычын жашырган жок. Ал тургай алкыштарын жаадырышты. Оңдолуштугуна кызмат кылып аткан мэрибиз башчы бардык шаардын кызматкерлерин Кудай таала өдө кырсыктан, ору суркоодон, кул афаттан өзү сактап, элге журтка кызмат кылам деп мына ушундай күйүп жанып турушат. Кудай таала жакшы ниет максаттарына жеткизсин. Деревья посадили, хоть вырубили. Бул көчөдө буга чейин тоок этин бышырып саткан дүкөндөр жайгашып, андан чыккан жыт баарыбыздын шайыбызды алчу. Эми болсо баарын алып жаркыраган көчөнү тротуар менен асфальттап берди. Шаардын мэрине чоң рахмат. Эта организация молодцы. Быйыл шаардагы ири жана ички көчөлөрдү оңдоп түзөөгө өзгөчө көңүл бөлүндү. Аны менен катар жөө жүргүнчүлөргө шарт жаратуу унутта калган жок. Эми бул жаатта алдыда кала башчысы тургундар менен жолугушуп, жашоочулардын оюн угат. Элизак Жолтоева, Аскар Маматисаков, Жалал Абад шаары.